Ассаламу алейкум, кымбаттуу менин каналымдын катталуучулары. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Южная магистраль барып алып улоо көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Евразия аттуу паркка келдик. Бүгүн бизде 20 сентябрь. Бүгүн парк иштеп баштады. Анда эмесе мен силерге тартып берейин, буюрса видео тасма чыгарып берейин. Кеттик ана. Киргенде эле ушундай сонун беседкалар бар экен. Мындай четинде бир чоң эс алуучу жер, отуруп тыныгып, ошондой эле мындай болгон путеводительдер бар экен. Туалет дейт, мына детская площадка, аттракцион. Кыскасы ушуну көрүп таап барат экенсиңер да. Мындан ары түз киргенде эле фонтан экен. Мындай сонун жашылдандырылган аянттын бардыгы. Чындыгында эле бул парк акысыз экен. Ар бир аттракционго барсаңар ошол жерде мүнөздөмө жазылган. Канча жаштан канчага чейин жана канча салмакка чейин уруксат берилет. Ошондой эле баланын боюн ченейт экен. Мисалы, кээ бир аттракциондо 130 же 120 сантиметрге чейин буту тийип калбаш үчүн, башы тийип калбаш үчүн ошондой чектөөлөр бар экен. Мисалы, моуну карасаңар, чунга-чанга дейт. Жаш курагы 4 жаш, салмагы 50 килограммга чейин экен да, көрдүңөрбү? Ар бир аттракциондо өзүнүн кызматкерлери бар экен. Киргизип, кабыл алып баланы орунга жайгаштырып, ремень менен курчап, анан кийин иштете баштайт экен да. Мисалы, могу тегирмен дейт. Колесо обозрения деп коебуз, өтө чоң эмес, кичирээк эле. Мисалы, жаш курагы 6 жаштан баштап 110 килограммга чейинки экен да. Мисалы, кичинекей бала отурса, жанына чоң адам кошо коштош керек экен. Бардыгы акысыз. Андан ары келсек, бул орто жер экен, Евразия деген. Ортодо бир чоң купол турат. Биз эртең мененки маалга жазылганбыз. Бул 2 бөлүктөн турат экен. Эртең мененки саат 10дон кечки, по-моему, 5ке чейин, анан 5тен саат кечки 10го чейин экен да. Ошондой эле балдар ойноочу детский площадкалар бар экен. Этиги жерде мынакей. Бүт аймактын бардыгы мындай брусчатка менен төшөлгөн, жана газон, бул ынак, натуральный газон экен, эч кандай искусственный эмес. Ёлкалар жана башка футбольный поле, баскетбольный площадка бар экен. Скамейкалар кенен жайгашкан. Кеттик анда эмесе. Чындыгында эле бардык аттракцион акысыз, дагы бир жолу айтып коеюн. Акысыз. Жөн гана силер уюлдук телефонуңуздардын жардамы менен мобилдик тиркемени көчүрүп аласыздар дагы. Ал жерден парктын киреберишинде күтүп жатат. Каттоодон өтүп, анан кийин кайсы бир күнү келсеңер, ошол күндү белгилейсиңер. Балакай деген экен да, 3 жаштан 12 жашка чейинки аттракцион экен. Аянт абдан чоң экен чынында. Бул жерде да көрдүңөрбү, отуруп эс алып турган жер экен. Нар жакта мынакей 5 манты, фреш бокс, суши, воклагман аттуу коомдук тамактануу жайлар курсаңар, ачып кетсе, мына ошол жерге барып тамактансаңар болот. Бардыгы таза, бир дагы жерде таштанды жок. Жумушчулар, кызматкерлер иштеп атышат, өз ишин алып барып атат. Газонду кыркып атышат, жашылдандыруу боюнча. Охрана жүрөт, ар бир аймакта, ар бир территорияда охрана көзөмөл алат экен. Тетиги сары купол болсо, бул жерде экен, цирк болот экен. Биз саат 3тө ошо циркка кирдик. Циркти көрүп чыктык. Акробаттардын выступлениясы болду, клоундар, ну как обычно циркта кандай болсо ошондой эле. Бул жерде эмне экен? Тулпар деген аттракцион. Дагы бир айтчу нерсе, медпункт бар экен. Кокус бала, чоң киши буту колун кайрып же дагы бир жерин кесип же жыгылып кетсе, мына ошол жерден сразу эле медпункттан
дарылап биринчи медициналык жардам көргөзөт экен. Бул жерде болсо батут тоже очередь чоң. Ар бир аттракционго эле эртең мененкисин биринчи киргенде эле очередь абдан чоң болот экен. Кезекке турасыңар, тартипти сактап, анан кийин өз кезеңиңер келгенде уже кире бересиңер. Моға окшогон детский площадкалар абдан көп. Аттракционго отурбайм десеңер, мына кичинекей балдарыңарды алып келип ушул жерден ойнотсоңор болот. Бу жерде момундай динозаврлар бар экен. Чоң динозавр, велоцираптор, тиранозавр дегендей. Мынакей. Азыр американский горкиге барып келебиз биз анда эмесе. Так, мына мага окшогон City Box дейт. Бул жерде сода сатык жүрүп атат. Суусундуктар, балмуздак жана башка. Бул Улан деген аттракцион экен, американский горка. Жаш курагы 15 жаштан 45 жашка чейин экен. Эгерде кандайдыр бир оорулар бар болсо, мисалы өзгөчө жүрөк оору дегендей, мен сунуштабайм. Себеп дегенде бул аябай коркунучтуу. Жана келгенде киши аябай көп болуп иштеп аткан. Азыр уже саат 4төн өттү. Биринчи смендин аяктайт скоро. Ошондуктан бул аттракцион азыр жабык турат. Мындан ары кеткенде мына даараткана жайгашыптыр. Андан ары карасак аквапарк бар экен мына могу жерде. Аквапарк, бассейн бар экен. Бул эми азыр менче иштебейт го дейм. Кантсе дагы суу таза экен. Ичинин баары таптаза, балыр басып кетпеген дегендей. Буюрса бул парк эң алдыңкы парктардын бири болот деп ойлойм. Мынакей. Эң негизгиси бул жерге келген кардарлар өзүңөрдүн маданияттуулугуңарды көрсөтүп, таза кармап, таштанды таштабай кетишибиз керек да. Таштандыны кошо ала кетип, мынакей. Даараткана биякта да бар экен, раздевалка бар экен. Кийим алмаштыруучу жай, бассейнге түшкөндөр үчүн экен да. Мынакей. Мунар аттракциону, пиал аттракциону, даараткана бардыгы мамлекеттик тилде жана расмий тилде жазылган. Тетиги жакта мисалы эмне бар экен? Ару ням дейт. Коомдук тамактануу жай экен. Бул жерде мына момундай аттракцион бар экен. Бул өспүрүм балдар үчүн окшойт. Менче бир 14 жаштан же 10 жаштан өйдө окшойт. Мен ар бир аттракционго токтолуп кетпейин, бирок мобилдик тиркемени көчүрүлө Евразия. Ошол жерде бардык толук маалымат бар. Кайсы аттракцион, кайсы канча жашка, кайсы курактагы балага лайыктуу жана ыңгайлуу. Мына чыны дейт, пиала экен. Чынылар айланып атат, көрдүңөр, Ушул жерде көрүп турган бүт аттракцион бардыгы эле беп-бекер. Эч кандай акча төлөбөйсүңөр. Свободно кирип ойноп кете бересиңер. Мына мындай цепочка бар экен. Бул тетиги башына чейин көтөрүлөт экен, анан акырын кайра түшөт экен. Ошо мен айткандай эле 12 жаштан 45 жашка чейин экен. Мына могу 360 деген аттракцион экен. Аймак чынында эле абдан чоң экен. Ар бир жерде скамейка бар. Отура турган жер кенен, мисалы чоң адамдарга, улгайган адамдарга место кенен, мына көрдүңөрбү? Бир да жерден таштанды көргөн жокмун. Мындай таза жерге келгенде негизи эле өзүбүздү жаман жагыбызды көрсөтпөй, маданияттуулугубузду көрсөтүшүбүз керек да. Жар птица деген аттракцион экен, кезек күтүп атышат. Кыскасы ушундай, көрдүңүздөр. Анда эмесе комментарий калтырып, пикир калтырыңыздар. Тарзанка? Сейчас. Бу жерде тарзанка бар экен. Нары жакта мамлекеттик ипотекалык
үйлөрү салына, Олокон салынып атат баса. Куттуку, Кут компанияныкы. Ошондой эле ГИКтагы ушу жерден үйлөрдү берген билесиздер. Мамлекеттик ипотекалык компания. Негизи эле бул район келечекте аябай перспективный район десек болот. Көптөгөн нерселер салынып жатат. Кетти жүлдө. Даже момундай карагыла. Распределитель электроэнергии экен могу жерде. Ошону дагы ушундай сонун форматта дизайнда жасап коюптур. Чоң генератор бар экен карагыла. Окус балким свет өчүп калса, үзгүлтүксүз иштейт экен аттракциондор. То есть свет өчүп үстүндө калып калам деген болбойт экен. Бардыгын ойлонуштуруп, все продуманно деген орусча айтканда. Сонун келип эс алыңыздар, туугандар. Жети дубандан келип көрүп кетиңиздер, шаарга конок болуп келгенде. Андан соң мага жакты, балдарга да жакты дегендей. Онда уличный тренажерлордон бери бар экен карагыла. Эллиптический вело тетигинде шагат эткен жана башка. Кеттик анда эмесе. Мындан ары могу жерде кызыл дүйнө деген бар экен. Менимче бул жана комната страха деген сыяктуу окшойт. Себеп дегенде сырткы форматын фасад деле карасаңар кандай жазалган, эски үйдүн стилинде жазалып, үстүндө череп турат жана башка да. Ичинде коркунучтуу комната окшойт да. Биякта кайрадан эле Асия фастфуд дейт. Мынакей кызыл дүйнө дейт. Карагыла. Бул эми 10 жаштан өйдө экен. Кичинекей балдар киргизип жүрөгүн чурап алгыла. Так, могу жер аалам дейт. Аалам деген жанагы парктарда виртуальная реальность деген бар го. Тетигин ичине кирет дагы, эшиктер жабылат. Чоң камера, экран, видео күйгүзүлөт да анан ар кандай экшендан мындайча айтканда. Могу жерде тулпарлар экен мынакей. Өзүнчө эле баягы илгерки кинолор бар эмес беле? Эмне деп койчу эле? Кыскасы түшүндүңөр да, музыканы угуп эле, ковбойлор да. Кайрадан биякта тараткана көп. Чынында, бир эле жерге коюп коюптур, 2-3 жерде турат тараткана. Бир парктын бир башынан экинчи башына чуркобайсың. То есть ар бир бурчта турат экен. Так, бул жерде вход то же самое бүт бар эле бекер, 6 жаштан үйдө экен. Мындай үстүнө чыгып алып кататься этсе болот экен. Карабаңыз кандай сонун красота. Жүрлө мо боз үйдү көрөлүчү, эмне боз үй экен. Сонун боз үй салыптыр. Үйгө да ушундай корого салып койсо болчу да экен карагыла. Золотая юрта дейт. Сонун прям кыштай тургандай кылып койгон го. Мынакей, боз үйгө келдибиз. Ичине кирип көрөбүз, эмне бар экен. Кыскасы, Бишкекке келсеңер, келип кеткиле. Эме турбай. Улуттук стилде жазылыптыр бардыгы. Парктын кирүүсүндө күтүп жатат. Сон турбай карачы. Байкемер парктын кирүүсүндө күтүп жатат. Кондиционер бар экен. Жасалганлар менен түлкү тери, көкөр, жыгачтан жасалган идиш аяк, самоор. Ошондой эле аял кишинин улуттук кийимдери. Боз үйгө киргенде эле оң тарап бул аял кишиники болуп эсептелди. Сол жак бул эркек кишиники. Мынакей. Бардык эрежелер сакталып, төрдө мына төшөнчү сандык чийилип турат. Сонун мынакей. Мынакей. Ууктар. Мынакей. Ак кеме дейт, ак кеме. Кайсы произведение билесиңерби? Кайсы чыгарма? Так, бул эмне экен? Бул тоже. Молот экен бул, молот. Көрсөт койбойсуң. Башына чейин чыгат экен.
Аттракцион чынында көп экен абдан. Күн чагылышып атат чыты. Мынакей. Бияка эми чоңдор отурат да. Канча 140 сантиметрден өйдө экен, көрдүңөрбү? Мына мондай мерниктерди коюп койгондо 140тан өйдө болсо киресиңер. Андан ылдый болсо кирмей жок. О машинкаларды карагыла. 6 жаштан өйдө экен. Аябай бат жүрөт экен. Биз да кошо отурдук. Балдар менен. Бир аттракционго отуруп эле айланып келип кайра отурсаңар болот экен да. Эми сразу отурбайсыңар. Башкалар жака барып келип кайра келип отурсаңар болот. Самое главное кезекте туруп ошо тартипти сактап эле. Болду. Кире бересиңер. Мына мооларды карагыла. Бул жаш өспүрүмдөр үчүн окшойт. 12 жаштан өйдө окшойт же 10 жаштан өйдө. Мына кичинекей американский көрүп экен да кыскасы. Ошондой кандай болду? Тасма, эшикте киши жык, толтура. Саат 5 болуп калды. Негизи сурасам кечкече 10го чейин деле жүрсөңөр болот дейт бирөөдөн. Бирок биз саат 10дан 5ке чейинки убакытка жазылганбыз мобилдик тиркеме аркылуу. Ошондуктан эрежени сактап, жөндөн жөн эле жүрө бербей, кишинин санын көбөйтүп, тартиптүү маданияттуулугубузду көрсөтүп, саат 5ке чейин чыгып кетели. Себеп дегенде бизден да башка келүүчү кардарлар бар, эс алуучулар бар. Аларга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Жөн эле жүрө бербестер. Тигинеке молот деген. Анан дагы бир эскертүү, бул жерге келгенде балаңарга сак болула, жетелеп жүргүлө. Себеп дегенде бүгүн эле жоголгон балдардын саны абдан көп. Администрацияга барып, ошо жерден жарыя кылып атышат. Балдар жоголду деп. Сак болула балдарга. Анда эмесе сак саламатта калыла. Кудайым буйрса, парк бесплатный, мынакей көрдүңөр, кире бериште мына мондай тартип менен киресиңер. Тартипти сактап. Киши абдан көп, мына экинчи сменге даярданып атышат. Охо, мына сак саламатта калыла.